Анан эми жанагы окуя боюнча чындыгында бул ачыкка чыгып шерменде болуп калган абал. Болбосо мындай абал, мындай окуя көп жерде керек болсо күн сайын болуп атат. Адамдын өмүрүн алган окуялар болуп атат. Geç kalıptır деп айтып атат, geç калган үчүн уруп атат деп атат. Этият болуш керек. Эгерде жашоо болбой турган болуп калса, анда ошондон көрө жашоону токтоткон оң болот, урматтуу бир туугандар. Эгер жашоо болбой турган болсо, ойноштук кылып кетсе, башка болуп калган болсо, кечирүү кыйын болуп аткан болсо, анда уруштун кереги жок. Андай кылыштын кереги жок, урматтуу бир туугандар. Адамды кордоо жакшы эмес. Билесизби, Кур'ан-ы Каримде эгерде бир адамды өлтүрсөң, бүтүндө адамзатты өлтүргөнгө тете күнөө көрсүн деп айтат. Эгерде бир адамга өмүр берсең, бүтүндө адамзатка өмүр бергенге тете сооп аласың деп айтат. Демек, бир адамды ошентип кордоп, мойнуна дөңгөлөктү илип, ага таштарды илип, үстүнө суу куюп, мейли канчалык күнөөкөр болобуз, бирок ал адам. Демек, ал бир эле аялды эмес, балким аял эркекти бардыгын, адамзаттын бардыгын силерге түкүрдүм деген сөз ошо, урматтуу бир туугандар. Бир адамды кордогон адам бүтүндө адамзаттын бардыгын кордогонго тете. Ушунчалык күнөө. Ошон үчүн келгиле, урматтуу бир туугандар, ошондон тартып аткан карындаш, тартып аткан бир тууган акмакчылык кылып атат. Элди чыкырып кыйкырып алып келиш керек болчу. Коңшунун баарын алып келип, бар тоз түртүп калыш керек болчу. Тартып атып болду эке деп, бирок сүйлөп атып таптакыр туура эмес. Аны чыгарганда туура айтыш керек, деш керек, бирок аны жүзүн көрсөтпөш керек. Бул күндөрдө өтөт, башка дагы болот. Ал көчөгө чыгып турган убагы келиш керек болот, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн ушундай болгондо биз коомчулук тирүү болушубуз керек, өлүк болбошубуз керек. Айыл апа коңшуна маани берип туруш керек. Мерди катын урчотушуга киришпейин деп отурган менен тетигинде кылып аткан учурда ким көрүп туруп жардам берип өтүп кетсе, мына ушул келесиолук акмакчылык болот. Адам авария болуп тез жардамга муктаж болсо, жардам берип ошол машинеден сууруп чыккандын ордуна жан талаш тартып аткандар бар. Бир күн келет, сен дагы жардамга суусап, бир тамчы сууга муктаж болгондо, сени тартып аткан учурлар келип калат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биз коом тирүү болушубуз керек. Ошол адамдарга маани берип туруп, ошолор токтото турган болсо, ошондо гана бардык ордуна келет. Бул бир адамды уруу эмес. Бул биздин бардыгыбызды ургандык, тебелегендик. Биздин баарыбыз, падышабыз баш болуп, премьер-министр, акыркы кароолчуга чейин мен баш болуп, бардыгыбызга дөңгөлөк илип, ага ташты салып, үстүбүзгө арыктын жанагыда киргил суусун куйганга тете, ошентип кордукту бардыгыбыз көрдүк, урматтуу бир туугандар. Кудайым шерменде кылбасын. Эгер ошондой коомдо жашабатсак, ошого маани бербей аткан болсок, анда силердин баарыңарга баллонду байладым, ташты байладым, үстүңөргө сууну куйдум деген, жаага дагы чаптым деген сөз болот. Демек, бардыгыбыз таяк жеп, жаага таяк жеп олтурабыз. Урматтуу айтсам жарашабы, жарашпайбы бир туугандар? Айтор маселе мына ушундайча.